Салам достор, жалпыңыздарга кутман кеч. Азыр биз көптөгөн подписчиктердин суроолоруна жооп берип кетейин деп атайын. Ушу видеону тартканы отурам. Жапайы куш боюнча көпчүлүгү эле жазып атат Инстаграмдан. Меники укпай атат, меники качып кетти, анан меники сиздикине болуп үйрөнбөй атат деп. Анан бунун баардыгы достор шашкандыктан биринчи очередь. Неге дегенде куш үйрөнгүчө эле алып чыгып, эшикке алып чыгып эле учуруп берип атышат да. Буну биринчи алып келгенде бул эми мындай жапайы куш да. Адам тааныбайт, биринчи адамга көндүрүш керек. 2 күн болобу, 3 күн болобу, адамдын колунда кеңири отуруп калгычакты көндүрөсүңөр. Анан көндүргөндөн кийин анан перчатка менен тамак берип баштайбыз акырындан. Анан перчаткадан кеңири жеп калгандан кийин уже бу түшүнүп калат перчаткадан тамак жейт экенин. Анан акырын чакырып баштайсыздар. 1 метрден, 2 метрден, 3 метрден кылып. Анда дагы мисалы биринчи күнү тамак берген маалда 1 метр ошо конуп турган жеринен өзүңөргө чакырасыңар. Бир 2 жолу, 3 жолу эле болду. Анан уже курсагын тойгузуп коесуңар. Андан кийинкисинде уже эшикке алып чыгып местен алмаштырасыңар. Анан кичине расстоянияны узартабыз. Аралыкты. Дагы азыр комментарийде кетет. Аралык, расстояние, тупик неме депчи. Анан ошондой кылып үйрөткөндөн кийин достор ошентип акырындан үйрөтө бересиздер. Анан чакырганда дагы күнүнө бир 2 жолу, 3 жолу ашып кетсе бир 4 жолу эле чакырыш керек. Кайра чакырганда уже куш түшүнүп калат, бул кайра мени лох көрүп атат деген сыяктуу кылып. Анан акырын алыстан чакырып уже кеңири болуп калганда анан ошондо анан боосунан кой берип үйрөткөнү болот да чындыгында. Ошо башында өзүңөргө көндүрүп, анан тамак жегени көндүрүп, колдо конгондо кеңири туруш керек. Чочулабаш керек адамданчы. Чочулаган болсо уже кетип калат. Анан сыртка чыкканда дагы акырын аралыкта узартасыңар. Анан уже баардыгын көндүрүп кеңири болуп калганда уже адам менен беймарал мындай мамиледе болуп калгандан кийин анан тирилетесиңер. Тирилеткенде мисалы тирүү көгүчкөндү алып өзүнө bir күн жедиресиңер. Андан кийин тирүү көгүчкөндү кой берип туруп аркасынан кубалатасыңар. Мен видеолордо көргөзгөм, ителигини баккан маалда. Ошоларды көрсөңөр болот. Анан кийин көгүчкөндү алгандан кийин аны кармап турган жеринен акырын көч берип, эт берип, акырын көгүчкөндү алууласыңар. До конца тоюп калган болсо уже укпайт. Уже кийин бу түшүнүп калат. Аны кармагандан кийин же аны жейт, же эт берет деген сыяктуу болуп. Анан эшикке алып чыгып туруп 3-4 жолу чакырып уже курсагын тойгузуп алгандан кийин анан окото кыла турган болсоңор анда уже качып кетет. Же келбей коет, тура берет. Конгон жеринде бул тамак сиңиргичекти күтүш керек. Эгер кайерге конгонун көргөн болсоңорчу, эгер көрбөгөн болсоңор болду, ошо бойдон куш кетип калат. Бул биз 8-9 бөлүк кылып видео чыгарганбыз bundan мурун. Атайын ошо 0дон баштап үйрөткөнгө ылайыкташтырыпчы, анан көп эле сен тура эмес үйрөтүп атасың, мындай үйрөтүп атасың. Анан күчтүү мүнүшкөлөр 3-4 күндө эле үйрөтүп коет деп. Эми жаңы үйрөнүп аткан адамга күчтүү мүнүшкөлөрдүн насаатын айтсаң ал түшүнө албайт да. Ошон үчүн биз 0дон баштап акырын адамга түшүнүктүү боло турган кылып үйрөткөнгө аракет кылдык. Сразу эле күчтүү мүнүшкөлдөй эле барып туруп 5 күндөн кийин охотага чыгасың десең ал болбой калат чындыгында. Ошон үчүн кайра башынан көрүп чыккыла. Башкы мындайча айтканда эң башкы главный нерсеси вес да, салмагын текшериш керек. Эгер куш укпай атабы 2-3 күн ачка койгула, уже ал келе турган болуп калат. Анан күндө мисалы жаңы үйрөнчүктөргө тараза менен иштеген жакшы. Күндө немесин салмагын көрөсүңөр, эгер көп болгон болсо кичине арыктата бересиңер. Анан арыктатканда этти көбүнчө сууга салып, канын жок кылып, май бере турган нерселерин жок кылып туруп берсеңер, 2-3 күндө арыктайт. Эгер арыктабай аткан болсо дагы узарта бересиңер. Эгер өтө көп түшүп кеткен болсо акырын көтөрүп коесуздар. Ошол менен контролдоп кете берет. Мисалы bir күндө көгүчкөндүн жарымын бере турган болсоңор, ал весин ровно кармаган болсо, ошондой кылып курсагын тойгуза бересиңер. Эгер вес түшүп кетип аткан болсо, этти кичине көбөйтүп коесуздар. Эгер
веси көбөйүп кетип аткан болсо кичине азайтып коебуздар, ошентип контролдоп жүрө беребиз. Анан буюрса буга турган болуп калат. Ошо достор, көпчүлүгү жаза бергенден ушул видеону тартышка туура келди. Анан биз дагы башка күчтүү мүнүшкөрлөр менен сүйлөшүп, дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүп, жазда буюрса баштайбыз. Мастер-класс сыяктуу болуп, кеңири үйрөнө турган кылып, азырынча ошо нөлдөн баштап ошол сабактарды көрүп, кичине болсо да кызыгуулар арттырат. Бул нерсени үйрөтпөсө эч ким кызыкпайт да, чындыгындачы. Көпчүлүк мүнүшкөрлөр айтат, кыргыздардын илгертен келген немеси, салты, анан оюну, өнөрү депчи. Анан бирок эч ким үйрөткөн сабак жок экен да, YouTube боюнчачы. Мен жүздөгөн мүнүшкөрдүн видеолорун көрдүм, бирок бирөөсү да үйрөткөн эмес, только аңчылык кылганы, анан куштун жашын, куштун мындай болгонун ошолорду эле айтып жүрө берген. Мисалы, журналисттер дагы барып суроо бергенде ал нерсе жөнүндө сураган эмес экен да, же айткан эмеспи. Анан кантип башка жаштар кызыгат. Мисалы, көрүп атат куш сонун экенин, кармаганын, кызыккандар көп да негизичи. Анан бирок кантип үйрөтүштү билбесе, ал уже бакпайт да, чындыгында. Ошон үчүн биринчи очередь муну кармагандан баштап, балапанынан баштап, чоңойгонго чейинкисин биз видео тартып, сонун кылып көргөзөбүз. Буюрса жазда, кыштан чыгып алайлы. Анан дагы жаштар кызыгуусу артат. Телефон чукулап, кечке YouTube'га кирип алып, ар кимдин ардекесин көргүчөктү, ушундай нерселерге кызыкса, өтө сонун нерсе достор. Ошон үчүн видео катталып, лайк басып, жазга чейин чыдап тургула. Анан жазга чейин башка видеолор кирип турат. Аны ар кандай нерсе менен жазып жүргенин кереги жок. Себеп дегенде канал токтоп калбаш керек. Актив түшүп кетет. Түшүп кетсе уже канал кереги жок болуп калат. Анан куш жөнүндө раса сабак тартып, куш жөнүндө айтып берип атсаң, ортодон бирөө чыга калып туруп эле тупик ТВ дейт. Анан бирөөсү чыгып урок ТВ дейт. Бул достор кыргыз тили жөнүндө сабак эмес. Бул куш, жаныбарлар жөнүндө биология, мындайча айтканда. Анан кирип алып, башка эле темада талкуу кыла бергенин кереги жок. Жакпай атабы, башында эле сразу эле чыгып кетсеңер болот. Жакпагандар көрбөй эле койсо деле болот. Же не интересует дегенди басып койгула, болду. Менин видеом силерге чыкпайт. Оңой жолу да, анан кирип башка нерсе көрүп атып эле кокустан бул видеого кирип калып эле акыл насаатты айта бербей. Жалаң эле акылдуулар көп да өзүчү. Жана чөкөтанды дагы мен киргизгенде карга десем, бул карга эмес дейт. Ал карга эмес, эмне анан? Карганын уругу, карганын түрүнө кирет. Карга дагы оңго бөлүнөт. Сагызган дагы каргага кирет, кара чыйырчык дагы каргага кирет. Карга дагы каргага кирет. Ошо достор, жалпыңыздарга жагымдуу кеч. Бар, мистан.